Бүгүнкү күндө айыл элинин коопсуздугу үчүн дагы айрым жерлерде мына ушундай байкоочу, көзөмөлдөөчү видео камералар айыл элинин тургундарын демилгесинен, ошондой эле өзүнүн каражатынан коюлуп жаткандыгы кубанычтуу. Бүгүнкү күндөгү айыл демил программасы Сузак районуна караштуу Багыш айыл аймагындагы эң чоң айылдардын бири болгон Жыгач Коргон айылында. Жыгач Коргон айылындагы элдин биримдиги жана ийгилигинин алдында жаратылган жагдайлар кандай болду? Анда алдыңкы мүнөттөрдө сиздерге тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Биздин айыл Багыш айыл өкмөтү боюнча бир чоң айылдардын бири. Биздин айылда 587 түтүн бар, 1958 шайлоочубуз бар. Эми биздин основной элдин болгон аракети ушу дыйканчылык, мал чарбачылык ушу менен алектенишет. Анан эми биздин айылда көптөгөн жакшы нерселер болуп атат. Элдин биримдиги, ынтымакчылыгы дегендей, мына айыл үчүн мамлекет тарабынан базалуу садиктер курулуп атат. Ошону менен катар эле мына ар бир көчөлөрүбүз мамлекет тарабынан Минтранстан 4 көчөбүз асфальт басылып бүттү. Мен ушул Арзыкулова Сез атындагы Мээрим балдар бакчасынын жетекчиси болом. Бул бакчабыз 2022 жылдын 1-июнунан баштап ишке кирген. Ошол күндөн тартып тынымсыз иштеп келебиз. Бул балдар бакча 50 орундуу болуп салынган. Бирок бизде бала көп, адамдардын саны көп үчүн эң чоң населенияда жайгашканбыз. Бул Жыгач Коргон айылы. Ошон үчүн биз азыр 75 баланы тарбиялап атабыз. Учурда сентябрь айынан баштап 75 бала тарбияланып жатат. 3 тарбиячы, 1 подмен, анан 1 музыкантыбыз бар. Биз аябай элибиз дагы, биз өзүбүз дагы жаңы заманбап бакчага муктаж болгонубуздан бизге ушундай 2 кабаттуу жаңы бакча курулуп атат. Заманбап 75 орунду. Бул курулуп баштаганына былтыркы 25 жылдын июль айынан баштап курулуп баштады. Буну биз аябай тынымсыз, чыдамсыздык менен күтүп атабыз. Негизи ушул айылдык кеңештин депутаты катары айтсаңыз да, айылдагы маселелерди чечүүдө, мисалы, айылдагы депутаттардын орду канчалык да? Айылдарда депутаттардын орду чоң, себеби жергиликтүү маселелерди баарын көтөрүп, көйгөйлөрдү туюп, ошонун ичинде аракет кылып иштеп атабыз. Жакшы иштердин бирөөсү мына деп айтсак болот окшойт да, бул эмне ушу? Бул спорт комплекс, буну дагы өзүбүз жаштар демилге көтөрүп, ушул 2000 жылдардан барып Москвага мигрант болуп иштеген агаларыбыз ошол жакта иштеп, ошолор демилге көтөрүп, ошончо жылдан бери аракет кылып отуруп мына ишке ашып курулуп отурат. Бул баягы элдин каражаты менен курулганбы? Жок, элдин каражаты менен фондубуз бар. Ошол жерден документ иштерине жумшап, бүт керектүү долбоорлорду жардам берип, анан мамлекет тарабынан бизге жакшынакай кылып куруп берди бүгүнкү күндө. Негизи айылда канча спорт зал бар? Же бул биринчисиби? Бул биринчиси. Негизи мектепте бар, мектептики кичинерээк. Эми бул азыр чоң жакшынакай кылып бизге бүгүнкү күндө салып берди. Азыр буну ДШС деп коебузго, спорт комитет балансына өткөрүп атат бүгүнкү күндө. Атак азыр айыл өкмөтүнүн балансында. Өзүбүз карап, кириңиз. Бул сметалык баасы 36 миллион. Омат Замир деген фирма уткан 32 миллионго. Бүгүнкү күндө мындай жакшынакай кылып, заманбап кылып, куруп. Кандай иш-чара болсо деле ушул жерде өтөт? Ар кандай айылда иш-чаралар бүт бардыгы ушул жерде өтөт айылыбызда.
Жыгач коргон айылындагы өзгөчөлүк, андагы элдердин биримдиги, ынтымагы деп айтсак болот да. Ушул жерде маалымат угуп калдык. Ошол элдин колдоосу менен ушул айылда көп балалуу, бирок баягы короосун түптөй албаган айрымдарга жардам берип, алардын үйүн да түптөдүк деген маалымат угуп калып, атайын ушул жерге келдик. Саламатсызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы аба? Кантип атасыздар? Жакшысызбы? Негизи могул үй боюнча сурайын дедим эле да. Мурда каякта жашайт элеңиз? Мурда квартирада жашайт элем. Квартирадан көчүп жүрүп акырган үйүм жок. Жердеги балдар, жаш балдарга салым эметип, ошо чек алып, ошо үй салып бериңиздер деп сураганмын деп. Жүрүң, азыр толкундамаң. Балдар, бул жердеги балдардан сураныпсыз да, өзү чегиңиз болчу экен, а? Чегим жок болчу балдар. Чекти деле балдар алып берди. Бул үйүңүздү көрөлү, анда жүрүңүз. Ошондо канча жылдап жүрүп үйлүү болдуңуз? Почти бергене келгениме 20 жылдан өтүп кеткен. Ошо КССда да эмеде иштейт элем, тазалыкта. Ошо тазалыкта иштеп жүрүшөдүм. Жыгач коргон кулундары ушинтип үйдө алып, фундамент немелер куюшуп, ошо дубалы салып, ошо жерге 3 комнатка киргизип коюшту. Назира. Кетесиңерби? Кандай? Жакшыбы? Апай, отурасыңарбы? Ден соолугуң жакшыбы? Бала чакаң Бекей кандай? Жакшыбы? Кабар алып кетели деп келдик да силерден. Биздин ошол жыгач коргон кыз келиндердин колдоо жана көмөк көрсөтүү фонду миграцияда жүргөн кыз келиндерден сүйлөшүп ушул фондду түзүшкөн да. Бир топ жыл болуп калды бул фонддун иштеп атканына. Бул фонддун негизги максаты алдына койгон айылыбыздагы турмуштан кыйналган, кээде ден соолугу начар болуп, операция болуп кала тургандар бар. Ошолорго көмөк көрсөтүп, анан билим берүү жаатында дагы айылыбыздын жаштарын колдоону дагы колго алышкан. Мисалы мектепте ОРТдан жакшы балл алган 3 балага сөзсүз бир определенный суммада эме беребиз, премия беребиз. Анан кийин бир бүгүнкү келген үй бүлөнүн эң чоң кызы бар эле, мектепте жакшы окуган, бирок үй бүлөлүк шартына байланыштуу окууга өтүп, ушу контрагын төлөй албай аткан эле. Ошонун 1 жылдык контрагын төлөп бердик. Анан ушул мүмкүнчүлүгү чектелген үй бүлөлөрдүн кабар алып турабыз, ошолорго жардам берип. Биздин айыл жалпы эле Кыргызстандын айылдарындай эле өнүгүп атат. Мурда эле өнүгүп аткан. Союз мезгилинде эле биздин совхоздун директорлору миллионер болуп пландар толтуруп дегендей өтө көңүлгө бурулган. Мектептер, садиктер, тигилар ошол мезгилдегилер дагы деле бар. Азыр дагы Кудайга шүгүр биздин мамлекеттик бийлик жакшы иштеп атат. Мурдага караганда бюджетте акча көп деп угам. Жакшы өнүгүүлөр болуп атат. Бул өнүгүүгө ушу биздин бийликти карап турбастан биздин айылдагы жаштар, айрыкча колунда бар жигиттер, аялдар, кыздар көп жардамдарды берип атат.